Ар бир өлкөдө мамлекет тарабынан коргоого алынган архитектуралык жана маданий мурастардын эстеликтери бар. Ал аркылуу өлкөнүн басып өткөн өнүгүү тепкичтерин аныктай алса болот. Мамлекет өзүнүн өзгөчөлүгүнө басым жасап, туристтерди тартканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өлкө өз жүзүн дүйнөгө тартуулайт. Кээ бир шаардык парктар тарыхый жана маданий мурас объектилери экенин көбү билбеши мүмкүн. Мыйзам боюнча мамлекет алардын коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү. Бизде жакшы мыйзамдар бар эстеликтер боюнча. Бирок аны эч ким аткарбайт. Мисалы, парктарды алсак, парк Чана Жакыпова, Панфилов парк, анан кийин Ататюрк атындагы парк, алар эстеликтин ичине кирет. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, мыйзам боюнча бирдеме курулуш болсо же реновация болсо же реконструкция болсо Минкультурадан уруксат, согласие алыш керек. Процессы по парку Ататюрк неоднократно проходили все судебные инстанции. При Наримане Тюлееве вышло постановление межрайонного суда вернуть все земли, выделенные в парке Ататюрк, в государственную собственность. А уже при следующем градоначальнике Амуркулове в парк пригоняли строительную технику для сноса незаконных построек. Бирок ал убакыттан бери эч нерсе өзгөргөн жок. Имараттар, үйлөр өз ордунда. Жада калса жаңы курулуштар жүрүп жатат. Ататүрктө эле Кычан Жакыпов парктын бир бөлүгү жеке менчикке өтүп кеткен. Бак дарактардын көбү кыйылды. Ал эми ээн таалада футбол аянтчалары пайда болду. Өзүбүздүн эстеликтерди сактабасак, илгерки болгон нерселерди сактабасак, мен ойлойм, биздин эл манкурт эле болуп калат. Өзүнүн эмесин, тарыхын сыйлабаган эл аз-аздан манкуртка айланат. Эркиндик бульвары шаардыктардын сүйүктүү эс алуу жайы. Андан тышкары ал маданий эстелик болуп да саналат. Бирок буга карабай ал жерде капиталдык имараттар пайда болгон. Драма театрдын имаратынын маңдайында курулуш башталчудай. Жарнамалык баннерге караганда бул жерде жаңы ресторан салынат. В городе Бишкек насчитывается больше 500 памятников истории, культуры и архитектуры. Большая часть которых на сегодняшний день подверглась где уничтожению, где умышленному уничтожению и разграблению. Бүгүнкү күндө Бишкектеги көптөгөн тарыхый имараттар кейиштүү абалда. Жеке адамга 49 жылга ижарага берилген Сок-суу павильону акырындап бузулуп баратат. Ал эми ЦУМдун жанындагы атактуу Үлүл кафеси таптакыр кароосуз калгандай. Кычан Жакыпов атындагы Сейил багында жайгашкан Пионерлер сарайынын имаратынын фасады гана жаңыланып, калган бөлүгү урап баратат. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында да ушундай көрүнүш. Из зданий памятников местного значения, 28 зданий памятников, у них стоит пометка «Утрачено», то есть эти здания памятники больше не охраняются государством, не охраняются муниципалитетом, их могут перестраивать, сносить, вместо них что-то новое строить. Вот. И как мы выяснили, что часть этих зданий памятников уже снесли, вместо них сейчас стоят либо многоэтажки, либо какие-нибудь там торговые центры, гостиницы, небольшие коммерческие предприятия и так далее. То есть, как мы видим, вот эта тенденция, она сохраняется и продолжает даже еще с большей силой вообще набирать обороты, что здание памятники им сначала присваивают эту пометку «Утрачено», здание перестает охраняться государством, и потом его сносят, и вместо него строится что-то новое. Эркиндик бульварындагы Эркинтоо басмаканасынын тарыхый имараты талкаланды. Мындан бир нече жыл мурда Нарын ресторанынын уникалдуу имараты толугу менен бузулган. К сожалению, памятник ресторан Нарын подвергся злостному, можно сказать, уничтожению. Его уничтожали благодаря, я считаю, что попустительству компетентных органов и местных органов, поскольку присвоенный охранный ордер предусматривает его безупречную охрану. Но, к сожалению, ни мэрия, ни другие компетентные органы не обеспечили его сохранность, в результате чего, как вы сейчас видите, он полностью подвергся уничтожению. Аккула ипподромундагы тарыхый имараты бузуу аракети бар деген сөз жүрүүдө. Возможно, это здание не нужно сносить, а просто нужно реконструировать и отреставрировать, потому что там в той же Европе, да, вообще в других странах всегда сохраняют здания, памятники архитектурного наследия, там, которым целые века, а у нас не могут сохранить те, которые были построены в советское время, там, в прошлом столетии. Дагы бир көйгөй чыгууда. Имараттар менен эстеликтер сакталган күндө дагы архитекторлордун эстетикалык мааниси бузулууда.
Бир убакта цирктин имаратынын жанында гүлзарлар менен курчалган кереметтүү фонтан бар эле. Азыр бул жер толугу менен бузулуп, анын ордуна башка имараттар курулган. Зууракан Кайназарованын эстелиги жараткан архитекторлордун көркөм концепциясы да таптакыр өзгөрдү. Мисалы, Кайназарованын эстелиги турат Дзержинкада. Анан кийин мурун сквер болчу. Ошо сквердин ичинде бул эстелик жакшы эле көрүнчү. Анан кийин эч кимден сурабай эле эстеликтин артынан көп кабаттуу курулган. Эми Кайназарованын эстелиги ошо үйдүн эле привратниги болуп калды. Үйдү кайтарып атат, же эмне кылып атат. Эч кандай композиционный, архитектурный жакшы решениялар жок. Ошентип эле эстеликтерди өлтүрүп атышат. Бүгүнкү күндө Бишкектеги көптөгөн тарыхый имараттар баштапкы көрүнүшүн жоготкон. Алардын фасадтарын башаламан чарбалык курулуштар менен коштолуп, жарнак баннерлер жана кондиционерлер илинген. Бул имараттарды архитектуралык эстеликтер деп айтуу да кыйын болуп калды. В законе, да, говорится о том, что возле каждого здания памятника, ну и вообще памятника в целом, должна стоять информационная табличка с информацией полной, то есть год постройки, архитекторы, кто это сделал, когда его последний раз реставрировали, то есть должна стоять информационная табличка. Когда вот мы делали материал, мы спросили у Министерства культуры, почему этих табличек нет. Они сказали, что они только начинают это делать, что у них как бы в планах это сделать, и что у них, как всегда, нет на это денег. Тарыхый маданий мурастарга кам көрүү ар бир цивилизациялуу өлкөнүн милдети. Согушуп жаткан Украинада да эстеликтерди коргоого өзгөчө маани берилүүдө. Анткени алар тарыхсыз келечек болбой турганын жакшы түшүнүшөт. Бул түшүнүк бизге да келет деп ишенгибиз келет.